Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Мынакей бир-эки күн алдын Нышанбай Кочкоров агайыбыз ушул Москвага келген экен. Бул агайыбыз ошол чындык издеп келиптир. Негизинен бул агайыбызды ошол телевизорлордон илгери көрөт элек буйруп мына жолугуп отуруп калдык. Батам берейин, камераң жак дегенде мына сразу ассаламу алейкум амандашып убакыттан пайдаланып алабыздан эми батасын алып калдык деп экранга чыгып отурабыз. Мен сага ушундай бата бергим келет да. Сени көрүп, сен дана Кыргызбай экениңе мен ишендим да. Пейилиң дагы кыргыз, өзүң дагы кыргыз. Ушунча кыргыздын ичинде Москвада жаркылдап калпагың башыңан түшүрбөйт экенсиң, ошо пейилиңен жазба. Анан сен өзүң мындай карап көрсөм, блогер экенсиң. Мен сага ушундай бата берем, сен мыкты журналист болуп кет. Блогерден көтөрүл. Анан эмне ошол өзүңдүн каналыңдын атын Кыргызбай коюп, бүт кыргыз элине кызмат кылган пейилиң мындан дагы артып, мындан да көтөрүлүп, сенин каналың аркылуу кыргыздар жакшылыктын нурун тапсын. Ар дайым ушу кыргыз эли кай жерде болсок дагы кыргыз экенибиз менен бактылуу бололу, сыймыктаналы. Анан ушу Кыргызбай десе, Иса кыргыз деп сени эстеп жүрөлү. Дайым ишиң ийгиликтүү болсун. Ой, айтканыңыз келсин. Биз ошол Москвадагы мекендештерибиздин ийгиликтерини, анан жардамга муктаж адамдар болсо, өчөт менен ошолорду чыгарып, байманбай элдерге ушундай көпүрө болуп жүрөбүз. Бул чоң кызмат. Дайым ошо пейилиңен жазба. Бул өтө чоң кызмат. Эч качан мындай бир чагымчылдыкты ушактын артынан түшпөгүн. Адамдын укугун коргоо, кыргыз элине могу сен айткандай жанагындай карайлаган адамга жардам кылуу бул журналисттердин негизги милдети. Агай дагы бир-эки ооз суроо, кандай максатта келдиңиз дагы кенен кичине айтып бере аласызбы? Убактыңыз болсо. Эми анын баарын айтып отуруштун кажети жок деп ойлойм. Мен бүгүн мындай пенсионер болсом дагы менин бүткүл 24 саат убактым адам укуктарын корголушу, ушу адилеттүүлүккө зарыккан адамдарга жардам берүү багытында иштер менен жүрөм. Москвага бир эмес 2 рет келдим. Ушул Чубак Ажы Жалилов устаздын бир тууган жээни ушул Москвада бейажал өлүмгө түшүп болгон. Ошонун өлүмүнүн себептери милиция тарабынан, прокуратура тарабынан изилденбей, өзүн өлтүрдү дегенде, ушунчалык муумун, таза, өмүр ичпеген бала кантип өзүн өлтүрөт? Көрсө аны өлтүргөндөр башкалар. Анан азыр ошонун себебинен жүрөм ушул жакта. Ишиңизге ийгилик. Келип туруңуз, Рахмат. Чыгарып туралык биз дагы. Рахмат. Болуп турган тынч болуңуз. Макул. Рахмат баарыңыздарга. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагандын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.